Акыркы коңгуроо мектеп уясынан учуп жаткан ар бир бүтүрүүчүнүн жашоосундагы маанилүү күн. Атаны, мугалим, жакындарынын катышуусунда коңгуроо кагылып, ар биринин тилегени бүтүрүүчүлөргө ак жол болот эмеспи? Мына ушул күндөрдү чоң майрамга айланткысы келген өспүрүмдөрдүн көбүнчөсү унаа башкарып, жанына жолдошторун салып алып алыстарга кеткиси келет. Аша чапкан бейбаштык ажал таптырып, ошо бойдон тирүү кайтпаган учурлар тилекке каршы катталууда. Баягы ар кимибиздин балабыз бар, ошого чейин жетишпейли, машиналар бербейли, өзүңүздүн жаныңыздардан чыгарбаңыздар. Уну айдаган линиядагы ар бир эмелер маршруткалар айтылды, даже таксилерге чейин баарына жеткиздик бун боюнча. Эми окуучуларды ташыбагыла деп. Мына бул жан кейиткен окуя 25 май күнү Өзгөн жергесинде болгон. Анда 11 класстын бүтүрүүчүлөрү ата-энесине таандык автоунааны чоң ылдамдыкта башкарып келе жатып, жол кырсыгына кабылышкан. Ичинде 5 бала болгон. Алардын абалы учурда оор. Балдардын ден соолугу, өмүрү биринчи орунда. Андыктан ата-энелер жоопкерчиликтүү мамиле кылуулары керек. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын тескемелеринин буйруктарын талаптарына ылайык күчөтүлгөн тартипте иш алып баруудабыз. Азыркы учурда Нарын облусунун аймагынан 500гө жакын кызматкерлер тартылган. Ар бир мектепке салтанаттуу иш-чара жүрүү учурунда коомдук коопсуздукту жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматкерлер бекитилген. Мындан сырткары кечки кайгоолдар уюштурулган. Эгерде мыйзамсыз ошо эскертүүлөргө карабастан эс алуу жактарга, кафе ресторандарга же тоолуу жактарга эс алууга кеткен окуучулар боюнча уюштуруучуларды жана ата-энелерге чаралар көрүлмөкчү. Ал эми жыл башынан бери эле Нарын облустук усулдук билим берүү борбору тарабынан бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Атайын эскертүүлөр берилип, кол дагы койдурулуп алынган. Табиятка чыгабыз, кафелерге барабыз деп бир ушундай бир балдардын тартип бузууларын эстешчү. Быйыл абдан ушул балдарды эки жакка чыгарбоо боюнча, балдардын коопсуздугун сактоо боюнча абдан аракеттер көрүлүп атат. Бул боюнча өкмөттүк деңгээлде, президенттин деңгээлинде, министрликтин деңгээлинде иш-чаралар иштелип чыгып, аткарууга алынды. Ал областтык билим берүү борбору, райондук билим берүү бөлүмдөрү, анан баардык билим берүү уюмдарында жетекчиликке алынып, ата-энелерге тааныштырылып, ошо балдардын коопсуздугун сактоо боюнча абдан аракеттер, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Педсоветтин чечимдерине да жазылды. Анан эң башкысы балдардын өмүрү жана коопсуздугу биринчи орунга туруп атат. Сактыкта коордук жок демекчи, облус аймагындагы айыл шаарларда милиция тарабынан түшүндүрүү жана кыдыруу иштери жүргүзүлүп, ар кандай кырсык кылмыштардын алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Эскертүүлөргө кайдыгер карагандарга тартипке салуу чаралары колдонулат. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.